Allah Taala bул ааламды жөндөн-жөн жараткан эмес. Тирүүлүк деп аталган бул жашоодо адам баласы болобу, жан-жаныбарлар болобу, курт-кумурска болобу, баары тиригилик кылат. Бир кызыгы, жан-жаныбарларга караганда адам баласы өмүрүнүн көп бөлүгүн бекерчилик менен өткөрөт экен. Бекерчилик бул адамдын негизги душманы. Бекерчилик адамды кайгы, капага салат. Бекерчилик адамды оорукчан кылат. Бекерчилик адамды кылмышка түртөт. Бекерчилик адамды күнөө иштерге кадам таштатат. Бекерчилик адамга тамеки, арак сыяктуу жаман адаттарды үйрөтөт. Бекерчилик шайтан менен адамды дос кылат. Ошондуктан Алла Таала бизге берген өмүрдү текке кетирбей, бекерчиликти жумуш менен кубалоого аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз ал кишиге Алла Тааланын мактоо дуалары, мээрими жана тынчтыгы болсун, бир хадисинде адам баласы 4 нерседен суралмайынча кыямат күнү бир кадам дагы алга жыла албайт деген. Биринчи, Алла Таала берген өмүрүн эмнеге коротту? Экинчи, Алла Таала берген жаштыкты эмнеге пайдаланды? Үчүнчү, кандай жол менен ырыскы тапты? Төртүнчүсү, тапканын эмнеге коротту? Демек, биз бул дүйнөдө Алла Таала берген өмүрдүн ар бир мүнөтүнө, ар бир секундуна кыямат күнү Алла Тааланын астында жооп беребиз. Ошондуктан Алла Таала берген өмүрдү текке кетирбестен, ибадат менен, жумуш менен ар дайым алек болушубуз керек. Бекерчиликтин зыяны бир гана адамдын өзүнө эмес, жалпы коомчулукка тиет. Ошондуктан кыргызда жакшы сөз бар. Бекерчиден безе качкын дейт. Адамдар бизден безе кача турган бекерчи болбостон, адамдар бизге үйрүлүп, биздин жаныбызга келе турган, башкаларга бир пайдасы тие турган эмгекчил адамдардан бололу. Мына ушул бизге бакыттын бир эшигин ачып берет. Кийинкиден кайра жолукканга чейин сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.